31 август эгемендүүлүк күнүндө сиз эмнеге көлдөсүзсүз? Эгерде мамлекеттик чоң деңгээлдеги кызматка келе турган болсоңуз, мындай суроосун депутат Мыктыбек Абдылдаев вице-премьерликке талапкер Эркин Асрандиевке узатты. Мамлекеттик майрам болуп жатса, мамлекеттин акчасын чөнтөгүнө салып алып отурган адам көлдө сүзөм деп жүрөт. Көлдүн түбүнөн болсо дагы тапкыла деп канча мамлекеттик ресурстарды көтөрдүңүз? Жаш баланын кыялындай кыял болуп жатпайбы? Бир аз чоңуюш керек. 2 саатта сүзөтө турган жерде 10 саат сүздүңүз деген Абдылдаев талапкер Асрандиевдин кылыгын сынга алды. Мамлекеттик кызматка даярданып жүргөн адам мамлекеттик деңгээлдеги майрамга катышышы керек деп эсептейт депутат Абдылдаев. Мында ишенип же ишенбей ошо ача ойдо туруп атам да. 31 август кандай майрам экенин билесиз. Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүнүн күнү. Ошол күнү сиз эмне үчүн көлдү сүзөсүз? Эгерде мамлекеттик ушундай чоң деңгээлдеги кызматка келе турган адам болсоңуз. Жок, эмне үчүн билбейт? 100 миллион деген долларларды кармап алып отурган адам да. Анан кантип анан кийин бул? Мамлекеттик майрам болуп атса, мамлекеттин акчасын чөнтөгүнө салып алып отурган адам көлдү сүзөм деп жүрөт да. Түшүнүгү ушулган да бул кишинин. Урматтуу премьер-министр. Илгери коммунисттер эмес, комсомолдор жолотчу эмес андай мындай чоң кызматтаргачы. Мындай кылыктар үчүн. Канча мамлекеттик ресурстарды көтөрдүңүз? Тапкыла көлдүн түбүнөн болсо дагы депчи, анткени жүздөгөн миллион доллар кайка кетет анан депчи. Жаш баланын кыялындай кыялдар болуп атпайбы? Анан кантип анан кийин Казакстандын премьер-министри менен барып сүйлөшүп, тиги Кара Суудагы, Черный речкадагы погранпосту чечет. Мен түшүнүп турам, бул сиздин кандидатура эмес да. Ошон үчүн сиз бияга айтканда кичине жылмайып коюп атасыз да. Мен ошондуктан сурайын деп атканым, урматтуу премьер-министр. Россия тарап макулбу бул кишинин ошол фонддон кеткенине? Анткени макулдашыш керек. Барбы ошол согласие? Фонд түзүш фонддун башкармалыгынын жетекчисин кыргыз тарабы өзү шайлайт. Жөн, бирок согласовать этишиңер керек да. Эмеси жок. Жокпу? Шайлайт. Андай положение жок. Андай жок. Биз өзүбүз шайлайбыз. Россия акчасын эле береби да. Ал жерде комиссия өзү башкармалык бар. Ал жерде 3 кыргыз, 2 орус тарапта. Ал эми советте болсо ошол Россия тараптан көбүрөөк да. 2 ступенька менен кабыл алынат да. Ошол эң жогорку жеринде ошол жерде орус тарап көп. Ошон үчүн бул жерде башкармалык. Мен ошондуктан сунуш кылайын дегеним, Эркин Шамшидинович, кичине мындай надо взрослеть. Ал биздин бир болдан Бакыт Турузбеков сүзүп өтөт десе эле, сиз деле сүзүп өтөм деген экенсиз да. Ал профессиональный сүзгүч. Ал 2 саат 14 минутада сүзүп өттүм деп жүргөн. Сиз 10 саат сүздүңүз. Эртең менен 8-де кирди деген 5-те табылды да. Бул өзү вообще мындай сөздөн баардык адамбыз, адашып кетишибиз мүмкүн. Баягы улуу сөз бар го, бирөөлөр деле кетип баратып жолдон адашып кетиптир депчи. Баарыбыз адашып кетишибиз мүмкүн. Но бирок мен ушундай бир каалоо айтам да. Абдан мамлекеттик жумушка даярданып жүргөн адамдар кичине именно мамлекеттин майрамында шаарда болуш керек да. Ушул майрамда катышыш керек, же болбосо майрамга жакын туруш керек да. Үйдө болупчу.
Анан сиз ошону тарбиялагандын ордуна кайра издетип жүрдүңүз да кечке. Вертолеттөрдүн баарын көтөрүп, суучулардын баарын сууга салдыртыпчы. Мыкты сүйүш-шардан туура маселени айтып атасыздар, мамлекеттик кызмат. Бирок бул боюнча дагы Эркин Шамшидинович менен сүйлөшүп, мамлекеттик кызматкердин жүрүм туруму кандай болуш керек ал жөнүндө сөз болгон. Анан бул киши айтат, ошол биздин көз карандасыздык күнүндө мен мамлекеттик кызматкер катары да ушул мамлекеттик кызматкер катары да спорт жагында да жүрөт экен деген оюм менен жазайын дедим эле дейт. Анан ал боюнча аябай катуу сөз болду негизи. Туура эмес болгон. Анан мен эми бул Эркин Шамшидиновичке мен бирөө байлады дегенден алысмын эми. Мен өзүм тандоом. Себеби дегенде эсте мыктыгүзүш. Ал жерде талашып тартырышкан маселелерге ошол Россия Федерациясына карым катнашты билген, ошол маселелерди чечип аткан адамдар менен сүйлөшө билген киши керек болуп атат. Ошон үчүн айтып карап атабыз да.